ушул жерде тартипке тартып мага азыр бир ушул жанагы эле хейтерим сенден жийкенем деген хейтериме жийкенген жөнүндө мен лично күбө болгон бир мисалды айтып берейин. Мен больницада жатып калдым, инсульт болуп. Ошондо палатада билесиңер 4-5 адам жатат. Мына жерге отуруп алайынчы. Ошо палатада жатканымда мага келди кетти көп туугандар келет, достор, коллега, тааныштар сурап келишет да. Анан менден сырткары 3 бабушка жатат эле. Ошол бабушкалардын бирөөсүнө эч ким келбечү эле да. Бирок ал бабушка аябай ухоженная, өзүн караган, ушундай бабушка. Мага келди кетти көп болгон. Ким келсе эле сразу кыштын күнү сразу форточканы ачып, чаласына өзү дагы башын тыгып туруп алчу эле. Дем алыпчы таза абадан. Ал дегени уф деп жинин келтирип жанагы орус аял да эмес, кемпир уже 65-терде, по-моему, 60-тан өткөндөй чыгса эстей албайм. Анан ошол аял жиркенгенин ушинтип билдирип атат да мага келгендерди жиркенипчи. Ошентип бир жумадай мага келген кеткенди жактырбай жүрдү. А мен болсо адатымча палатадагыларга жардам берип, бирине суу алып берем, бирине кашасын жедирем. Ошолордой эле бирдей мен дагы алар бир эле күндөн жатып чыкса инсульт болуп. Мен болсо алардан көбүрөөк жатып чыктым. Реанимацияда кичине күзүгүрөөк болгондо реанимациядан палатага чыгарат да. Ошоnuна карабастан бир сол жагым иштебейт эле, өзүм тилим булдуруктап сүйлөйт эле, ошого карабастан жанагы кемпирлерге каралашат эле. Анан ошентип жардам берип жүрдүм, жиркенбедим. 100 жолу суу сураса 100 жолу туруп алып берем. Сахарный бир аял бар эле, ал тынбай суу ичип турат экен. Мен аны биринчи түшүнбөдүм, кийин билдим, что сахар болгон адамдар көбүрөөк суу ичет экен. Көбүрөөк эмес, өтө көп суу ичет экен. Мынтип кыйшыйып алышкан, жакшы сүйлөй алышпайт, эптеп түшүндүрүшөт. Анан баласы жумуштан бошобойм деп келини деле бар экен, орустарды билесиңер го. Анан жанагыларды тыштап эле атышты. Ошого көбүрөөк мен карап аттым. Анан атайын бир нянька алып келип берди эле. Няньканы кетсен мен ону карайт дейт. Анан күлдүм, бабушка, мен деле сага окшогон больноймун, сага окшогон инсультмун, мен дагы нянькаңы алып кала бер деп күлүп. Анан дагы бир бабушка келип жатып калды. Бабушканы карасам, бутунда эчтеке жок, чыңайлак. Өмүр бою врач болуп иштеген экен жанагы бабушкачы. Бирок анын жашы 80-дерден өтүп калган. Анан бабушканы бутун карасам, бутунда эчтеке жок, кыштын күнү. Тупулдап эле баягы жылаңайлак боюнча туалетибиз палатанын ичинде эле, ошол жака кирип чыгат. Кайра келип жатып алат. Анан балама звонок эттим дагы. Чөжө дедим. Чөжөм мектепте окуйт эле. Чөжө дедим. Картадан акча алып, баягы баланын аялдын бутун карасам, размерин мындай билдим да, 36 размер экен. Анан 36 размердеги тапочка сатып кел дедим, домашний тапочка. Мына жерде бабушканыкы жок экен десем, балам миндим бешбетер добрый адамда, кээде добрыйлыгынан жада ыйла берем. Мынча эмне добрыйсың дедим. Анан балам уже 1 сааттан ашпай эле жетип тапочка алып келди, сүйүнүп эле. Анан жанагы бабушкага тапочканы кийгизип койдум. Ал ыйлады отуруп алып. Анан менин кызым бар жок эмес, менин балам бар жок эмес. Өзүм өмүр бою ушу Министерство здравоохраненияда иштегем дейт. Анан бирок каарылыкта ушинтип өзүм калып калдым. Көрсө карасаң дейт, тапочка дагы алып келип берсе болот да. Самому стыдно болуп атты, бирок балдарым жамандашка дейт. Бирок ошентип карылыкты эмне үчүн каралбай калат? Карылыкта бала караш үчүн балага дагы инвестиция кылышыбыз керек, тарбиясына, билимине жардам кылышыбыз керек. Тууп койдум эле эмес, анын ошол жактарын дагы көңүл бурушубуз керек. Анан кайра берки жиркенип аткан кемпирге кайтсам, ал кемпир ошентип жиркенип форточкаларды ачып фу-су деп атып, акыры менің баяғы кылып аткан иштеримди көрдү да, мага келип аткан адамдарды көрдү. Анан барган сайын жошуп, баягы адатынан кайта баштады. Анан бир күнү
копол сүйлөсө да жакшы жооп берип коем. Бирок урушат десе го, урушушту жакшы билем, бирок ага недостоин эле да. Себеби ал өзү билбейт эмне кылып атканын жиркен. Анан бир маалда кел экөөбүз сүйлөшөлүчү, отур деп өзүнүн отурган эмесине, кроватына чакырды. Анан хорошо деп отурдум. Отурсам, мени кечирип кой, пожалуйста, извини меня дейт. Анан за что извиняетесь десем, мен сенден жиркенип атканмын деп айтты. Сага келген адамдардан да жиркенип атканмын мен деди. Көрөт атасыңарбы, жана жиркенип атам деген хейтерге жооп берип атам да, кеңири түшүндүрүп, жиркенгендин акыбети кандай экенин. Жанагы аялдын баласы хирург экен. Могу каяк? Еврейлер. Израилде хирург болуп иштейт балам дейт. Бир жолу алло, апа, эмне болдуң, инсульт болупсуң деп сураган жок дейт. Себеби дейт, мен достаточно мээрим бербегем, балам кагып силкеп элем дейт жанагы. Андан дагы дейт, мен кошуналарга, мен бүт баарынан жиркенчилем дейт жашоомдо дейт. Карасаң дейт, мага эч ким келбей атат дейт. Көрсө жиркенбеш керек экен да, сен жиркенбей эле наркылардын памперсин дагы алмаштырып атасың. Көрсө ушундай жашаш керек экен да деп, менин жашоодо бир эле балам бар, сен мага кошумча дагы бир кыз бол, бир уул бир кызды болоюн. Мен катамы түшүндүм, жиркенбеш керек экен деп. Мына ошол орус аял 80ден 60тан ашканда ошентип жооп берди. Жиркенген аял жашоодо жалгыз калганын мойнуна алып, эмненин айына. Бул Аллах ушунчалык таразасы күчтүү, убагы келип, ошо жиркенген адамдарды астыңа алып келип салып берип коет. Бирок биз адамдык сапатыбызды жоготпой, мына ошолордун деңгээлине түшпөстөн, биз өздөрүнө достойный ответ кылышыбызды билишибиз керек. Мунун баарын кечиргенибизди түшүндүрүшүбүз керек. Ал жаңылган адамдардын бул эле дүйнөдө жазасын бербейт, ал дүйнөгө алып кетсечи, өтө жаман. Ошон үчүн мага айтыпсың, чачыңды көрсөм, өзүң көрсөм жиркенем деп. Чачыма претензияны туура кой. Эже чачыңызды минтип алың деп. Сен айтып аткандай чачымды өзүм кыркып албайм да мындай кылып. Мага да парикмахерлер жардам берет кыркканга. Ошон үчүн ар жагынан таразалап көрүшүң керек. Бирөөгө жиркендим деп жазып атканың, жиркенем сенден, бул деген мусулманчылыкта эмес чачың депсиң. Жиркенем деген сөз мусулманчылыктабы сен үчүн. Сен биринчи мусулман адам кандай болушун билип алышың керек. Мусулман деген бир эле хиджабда, сакалда, башкада эмес, адамдын жүрөгүндө мусулманчылык. Биз жүрөгүбүз менен барабыз ал наркы дүйнөгө. Мен айтам го, бизди пайгамбардын дооруна алып барып соттобойт. Биз ушул цифровой замандын жообун беребиз. Мына ошондой, бул хейтерим менин чындап кыжырыма тийип жооп беришке кеңири. Жиркенгендин акыбети жалгыз калтырат деп жооп бермекчимин.